Садыр Нуркожоевич, Ак Ордо эли сизге кайрылуу жасап жатабыз. Биз сизден суранат элек, ушундай кашанын баарын чалган Сокулук районунун администрациясынын, жер комиссиясынын төрагасыны, ошол мезгилдеги Сокулуктун кадастрыны, ошондой эле архитектуранын башчысыны ушул иш боюнча жоопкерчиликке тартып берүүнү суранат элек. Ушул баарына сабак болсун. Ушул администрациянын туура эмес чыгарган чечиминин айынан ушундай кылып туруп карапайым элдин, жашап аткан элдин участоктарына бир эле көпөскө 4 участок бириктирип туруп бир китеп жасап берип койгон. Ошону биз сизден суранат элек, ушуну тыгыр көзөмөлгө алып, ошолордун жоопкерчилигин карап бергенге. Экинчиден, ушул иш боюнча Верховный сотто жакында административный тартипте иш карап атат. Ошону өзүңүз тыгыр көзөмөлгө алып, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, ушул административный чечимди туура чыгарып ушул карапайым элдин тарабына чыгарып беришиңизди биз сизден суранабыз. Өтө мыйзам бузуулук. Бул мындай мыйзам бузуулукту биз көргөн эмеспиз. Себеп дегенде 498-контурдагы 20-12 деген участокто бүгүн архитектурада пустой болуп катталып турат. Демек бул айыл ичиндеги шахматтар түрүндөгү бош жер деген статуска кирет. Ал эми мунапыстын объектиси ар бир участоктогу чийилген фундаментти же үйдүн орду болсо, ошолор мунапыстын объектиси болуп эсептелет. Бүгүн ошол 20-12 деген участок 16 сотук жерге кызыл китеп мыйзамсыз чыккан бул. Муну соттор дагы көз жумган. Урматтуу Ленин районунун соттору, Бишкек шаарынын соттору бул чечим өтө туура эмес болду. Мунапыстын объектиси деген ал 2021-жылга чейин курулгандарды айтат. Бул үйдө 2021-жылга чейин курулган бир мунапыстын объектиси же архитектура чийген бир үйдүн орду, фундаменти таптакыр көрүнбөйт, көргөнгө мүмкүн дагы эмес. Анан бул боюнча кылмыш иши дагы НБДны КСУда козголуп, ал дело бүгүнкү күндө Ленин роудуда турат. Биз ошол учурдагы КСУнун сотрудниктерине рахмат айтабыз. Тыкыр иликтеп, иш козгоп, катуу киришкенде жогорку жактан чалуулар болуп ошол ишти токтотпогон. Бүгүнкү күндө ошол ишти кайра жандандырыш керек. Бүгүн ушунча элдин бардыгы акыйкатсыздыктан, чындык чыкпагандыктан бурмаланган мыйзамсыз нерселердин бардыгына жаны кейип, ичи ашышып, кайгырып отурат. Урматтуу аткаруу бийлиги, президент Садыр Нуркожоевич, ушул ишке өзүңүз түздөн-түз киришип, комиссия түзүп, башында сиз болсоңуз, бир топ адамдардын башы кетет. Көптөгөн адамдар башы менен жооп берет ушул мыйзамсыз нерсеге. Биз ошону суранабыз. Анан ушул Ленин районунун сотторунда өз көзөмөлүңүзгө алып койбосоңуз, карапайым элге каршы чечимдерди чыгарып келатат ушуга чейин. Арест маселеси болобу, ушундай снос маселеси болобу, баарына ушул карапайым элге каршы чечимдерди чыгарып келатат. Буларда мунапыс боюнча такыр түшүнүк жок. Ошол эле Сокулуктун соттору чечип келген иштерди булар чечпей келатат. Ошон үчүн биз Ленин районунун сотторуна нааразыбыз. Беш баласы менен көчөгө чыгарып койду, айтпады. Балдар менен чыгарып койду, айтпады. Садыр Нуркожоевич, биздин айылыбыз жерчилерге бир участокты 2-3 кишиге саткан жерчилерге чара көрүп коюшуңузду өтүнөт элек. Биз 4 жылдан бери Сокулук сотунда жүрөбүз. Эч кандай чара көрүлгөн жок. Ошону бир карап берип коюңузду өтүнөт элек. Бизде фактыларыбыз бар баары. Аборду. Үйдүнелер сүйлөт. Үйдүнелер келбейсиң. Мынакей караңгы түнгө карабастан түнгү саатына 8-9га чейин сунос ишин жүргүзөбүз деп сот аткарчылар. Караңгы калтырбагыла десек болбойт, биз кааласак таң аткыча иштейбиз деп мынакей элди өздөрү чогултту мынакей. Нааразыбыз. Бул мындай маселе болуп калды да. Башкы прокуратуранын алдындагы сот департаменти өтө мыйзамсыз иштерди кылды. Себеп дегенде снос кандай болот? Бир дагы үйдүн крышасы бузулбаш керек, айнек талкаланбаш керек, мыйзамда так жазылган. Бардыгын акырындык менен так аккуратно чечип, жыйнап коюш керек. Мыйзамда ошондой турат. Булар эмне кылды? Булар болсо ормон опут Африкада дагы мындай кылган эмес. Келип эле талкалап салды.
Ленинградты басып алганда да мындай болгон эмес, керек болсо. Талкалап, бүт сындырып, мына видеодан көрсөңөр болот. Бул өтө одоно мыйзам бузуулукка жатат. Урматтуу башкы прокуратура, мына сот департаменти сиздин кол алдыңызга келди. Ушундан баштап мыйзамдуулукту сактабасаңар, бул акыр аягы жамандыкка алып барат. Мындай иш болбойт. Прокуратура деген бул эмне? Прокуратура деген көзөмөл органдары. Көзөмөлдөө эле көзгө илбей мыйзамды одоно бузуп салды. Uakit belgilediysek bolboy 5 balaсын чуркаганына карабай, ушул акыркы нерсени жазашты, терезелер талкаланды, башка кылды. Акылга сыйбаган иштерди кылды. Бизден сураныч. Ой, акыйкатты жакшы. Адистер сотту карап берген суранабыз, өзүбүздүн алып, суранабыз федералдык карапайым илаткан, үч бала менен учурда калдына. Unda 50 kişi rasmata koydu, soğuk kimi gayrılık varsa, kimi Büyü neyleri? Biz şu bolotkan tanıtın üyeleri olabız. Biz bugün ушундай ак менен караны айырмалай албаган сотто отурган чечимдин айынан ушул алакалга калып калдык биз. Ödede buranın bozuldu. Ekonominin daha iyi uzam deyip özü şeyin beri oturan. Şunu sadırgıda şunu akmaklardan gözlemelde verişlerdi. Ötünöz. Общий жанал, канал Да, Серьезно. балдарынан да iş boyunca de mıйзам çıqqanda. Akınç doktor menen 40 akınç doktor menen de mıйзам çıqqanda. Bosoyevski'den gelip senet ketkende bu yerde üyler barken de al Bosoyevski'ye berген. Bosoyevski'ye bергende al diyaloğun cevapты 42-ci doktor menen kayra жаңы диалог açıp turup ошол токтомдун негизинде кызматка чыгасыздар. Негизи жердин мыйзамы боюнча токтом бир эле жол чыгат деген. Бул андай эмес. Бул Госрегистрдин бардыгын сатып алган, соттун бардыгын сатып алган чынындачы. Бизге окшогон мыйзамдар көп экен негизи. Ушуларды өзүңүз алып, жогорку бийлик жакшы карап берип коюңуздарга суунабыз. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Кожоевич. Мына бизди балдарыбыз менен чыкыратып, мына көчөдө калдык. Үйлөрүбүздүн баардыгын көчүрүп, бешилердин баарын чыгарып салды. Үйдүн баарын талкалады. Милициялар болсо ошого эчтеке кылбай карап турду ушул жерде. Мына могул жерде баардык эл күбө. Бизди болсо токтотуп, кайра салып берип, көчүргүлө деп Тиги келген кишини болсо Назаралиевди болсо күйлөп атты да. Мына бул кандай деген бул акыйкат караганда 16 сотук жерди бир кишиге чыгарып берип коет да. Кызыл китеп чыгарып берип коет. Биз ал учурда ушул 4 үйдө элердин баардыгы ушул үйдө жашачык. Ошол жашабатсак дагы кызыл китепти мыйзамсыз түрдө башка кишиге чыгарып берип коюп атат да. Көчөдө калдык, мына азыр балдарыбыз чыркылап, эшик болсо суук, жан-жаган атат, бешилерибиздин баары эшикте. Биз каяка барабыз, кайсыл жака түнөйбүз, эмне кылабыз? Ушул ишти карап бериңиз, карапайым элди ойлоңуз. Бийликтегилердин баардыгы бизди колдоп берип коюңуздар. Sot atkarışlarının atkargan işlerine mıйзамды bağ versin Genel Prokuratura. Uşulardın her bir kılgan kıymıl hareketlerine mıйзамды bağ veriliş gerek. Oşun için biz sizden Agorda yeli cevabı barı sizden soramaz.